Масалиевдин ишмердиги кайра куруу дооруна туш келип, кийин Совет бийлиги кулагандан кийин Кыргызстан эгемендигин алып, менчиктештирүү башталганда, ошол жерде эл кызыкчылыгын эске алууну катуу үндөгөн, калпыстык болуп кетпесин, байлык тең бөлүнсүн, бай кедей болуп бөлүнүүгө жол бербейли деген философияны бекем карманган. Ал эми парламентарий катары өзүн көрсөтүп, кем байлыктарды таратууда болобу, менчиктештирүүдө болобу, кандай гана олуттуу маселеде болбосун, жалпы кыргыз калкынын калың катмарынын кызыкчылыгы эске алынышы керек деп ураан чакырып турган. Баса белгилеп айта кетүүчү сөз, Абсамат Масалиевдин тушунда 1989 жылдын 23 сентябрында Кыргызстанда кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары атайын мыйзамдын кабыл алынышы тарыхый мааниси бар окуя болгондугун эч ким тана албайбыз. Мына ошол Жогорку Советтин жыйынындагы тарыхый окуяда Абсамат ага мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды кабыл алууга бардык негиз бар экенин айтып, кыргыз тилинин кабыл алынышы менен эл чарбасы бир топ жакшы адистерден кол жууйт деген болбогон шылтоолорду четке каккандыгы азыр да жамы журтка кеңири маалым. Ал эми Жогорку Советтин төрагасы болуп иштеп турган маалда өз тагдырын эл тагдыры менен өзөктөш караган кыргыз парламентинин тарыхындагы эң жаркын атуулдардын башында турган. Ошол сыноого салган мезгилдер аны чындап чыйралтып, качан, кайда, кандай кызматтарда турбасын, жан дилин төшөп иштей турган чыныгы мамлекеттик кызматкер болгонун аны тааныгандардын баары айтып эскерип келишет. Абсамат Масалиев айрыкча Исхак Раззаковду пир тутар эле дейт анын санаалаштары. Раззаковдун терең ойчул, жетик жетекчи, таасын айтып так жүргөн кыраакы саясатчы экенин, кыскасы анын уңгулуу касиеттерин урматтоо менен уулуна Исхак деген ысымды ыйгарган экен. Мына Исхак уулу арабызда олтурат азыр. Кыргызда жакшы сөз бар. Атадан кем уул, атага тең уул, атадан артык уул дейт. Абсамат агабыздай тарых жаратып, атадан артык уул боло албасаңыз дагы атага тең уул болгонго аракет кылыңыз. Исхак Раззаковго күчтүү сый урматы менен өмүрүнүн аягына чейин Абсамат ака Исхак Раззаков атындагы фондду жетектеп келген.